Өлкөдө мамлекеттик дарыканалар ачылат. Атаандаштык бааны төмөндөтөбү? Кыргыз-тажик мамилеси, чек ара маселеси, Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмондун жолугушуусу. Жасалма тендер, жалган фирма, балдардын тамак ашынан пайда көргөндөр кармалды. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Тажикстандын борбору дүйшөмбү шаарында Кыргызстандын жана Тажикстандын президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмондун жолугушуусу өттү. Кыргыз жетекчисинин басма сөз кызматы билдиргендей, алар эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын актуалдуу маселелерин, анын ичинде Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоону талкуулашты. Мамлекет башчылары ошондой эле регионалдык жана эл аралык маселелер дүйшөмбүдө өтө турган Борбор Азия лидерлеринин 5-чи консультативдик жолугушуусу боюнча пикир алышканы маалымдалды. Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон эки мамлекеттин жана элдин ортосундагы ынак коңшулукту бекемдөө максатында үзгүлтүксүз саясий диалогту улантуунун маанилүүлүгүн баса белгилеп, эки тараптуу мамилелердин бардык спектри боюнча ачык жана мазмундуу баарлашууга даяр экендигин билдиришти, деди президенттин басма сөз кызматы. Абдыганы Эркебаев эгемен Кыргыз мамлекетинин пайдубалын түптөгөн. Бул туурасында Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев парламентте белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер академик, Жогорку кеңештин эл өкүлдөрү жана мыйзам чыгаруу жыйындарынын төрагасы Абдыганы Эркебаевдин 70 жылдыгына карата өткөн мааракелик иш-чарада айтты. Төрага Абдыганы Эркебаевичти тажрыйбалуу саясатчы, улуу окумуштуу, чыган публицист жана сынчы катары эле тааныбай, акылы тунук, адамгерчилиги бийик, калыс инсан катары билем. Журналист катары алгачкы интервьюну ушул кишиден алгам деген төрага эгемендүү Кыргыз мамлекетинин пайдубалын түптөгөндөрдүн катарында Абдыганы Эркебаев бар экенин эске салды. Муну менен катар парламентаризмдин өнүгүшүнө өзгөчө салым кошконун айткан Нурланбек Шакиев, Абдыганы Эркебаевич кандай кырдаал болбосун, өзүн майда барат нерселерден бийик кармап, дайыма акыйкаттыкты жана калыстыкты туу туткан. Парламенттеги эл өкүлдөр жана мыйзам чыгаруу жыйындарын жетектеп, ири реформалардын башында турган, деди. Белгилей кетсек, бүгүн Жогорку кеңеште Абдыганы Эркебаевдин 70 жылдыгы белгиленип, ага парламенттин мурдагы төрагалары, коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары катышты. Абдыганы Эркебаевич, мен ойлойм, 70 жаш, бул сизде акылы тунук, билимдүү кишиге чек эмес. Сиздин биздин өлкөбүзгө, жаштарыбызга, элибизге дагы да көп акыл кеңештериңизге биз муктажбыз. Сизден жеңил желпи, арзан акыл эмес, терең, кымбат кеңештерди биз күтөбүз. Мен ойлойм, сиздин мамлекеттик ишмердигиңиз буну менен чектелбейт. Буюрса, биз сиздин басып өткөн жолуңуздан, буга чейин сүйлөгөн сөздөрүңүздөн, кылган эмгегиңиздерден биз китеп катары кийинки жаштар окуйбуз, сабак алабыз. Сизге чың ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм, көп жашаңыз. Кыргыз элине, Кыргыз мамлекетине кылган эмгегиңиздин акыбетін көрүңүз. Бар болуңуз. Кыргызстанда мамлекеттик дарыканалар ачылат. Бул туурасында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Жогорку кеңеште депутаттын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Бейшеналиевдин айтымында мамлекеттик дарыканалар жакынкы аралыкта ачыла баштайт. Бүгүн парламент медициналык буюмдарды жүгүртүү жөнүндө жана дары каражаттарын жүгүртүү жөнүндө мыйзам долбоорун карады. Жыйындын жүрүшү боюнча кененирээк кийинки материалда. Кыргызстандын район шаарларында мамлекеттик дарыканалардын жоктугу жергиликтүү калкка кыйынчылык жаратып келет. Мындан улам аймактын тургундары жекеменчик дарыканалардан гана дары сатып алууга аргасыз болушат. Өпчөп жашоодо дарылардын кымбаттыгы, айрыкча пенсия менен жашаган кары-картаңдарга кыйынчылык жаратат. Бул маселе бүгүн Жогорку кеңеште көтөрүлүп, өлкөдө мамлекеттик дарыканалардын жоктугу белгиленди. Кыргызстан мамлекеттеринин райондорунун борборлорунда мамлекеттик дарыканалар ача алабызбы?
сапаттуу, арзан баалуу. Мына биздин жарандар абдан кыйналып атат. Картаңдар кыйналып атат. Дары-дармек абдан азыр бардыгы менчик аптекалар кымбат. Пенсиясы жетпейт. Айлык баянасы жетпейт. Мамлекеттик аптекалар азыр айтып атпайм. Жок, бирок биз ошол эле фирмалар менен сүйлөшүп, мурун социалдык аптекалар ачканбыз. Азыркы фармация ачылгандан сиздин айткан тапшырмаңыз боюнча мамлекеттик аптекаларды жакын арада ача баштайбыз. Билинбегени менен мектеп окуучулар арасында психотроптук дарыларга байлангандардын саны жогорулоодо. Жеке дарыканаларда психотроптук дарылардын ар кандай түрү ачык эле сатылгандыктан ата-энелер бийликтен аны көзөмөлгө алууну суранып келишет. Мындан улам эл өкүлү Алишер Козуев жаштардын ден соолугуна терс таасирин тийгизген дары-дармектерди сатууга көзөмөлдү күчөтүүнү сунуштады. Бүгүнкү күндө биздин келечегибиз болгон мына переходный возрасттогу окуучулар 7-8 класстан баштап 11 класска чейин. Азыр мага кече күнү бир жаш ата-эне кайрылып атат, 15-16 жаштагы кызын, өзүнүн кызын алып келип мага көргөзүп айтып атат. 1,5 жыл болуп туруп, мына ол психотроптук таблеткага кабылганда. Аптекаларда ачык сатылып атат. Ошону кандай көзөмөлдөйсүздөр? Системадан көрүнөт, анан ал строго по рецепту деген болуш керек. Анан дагы уголовный кодекс менен жана жаза кодексине дагы немелерди күчөтүп атабыз ошол тармактагы бузууларга. Белгилүү болгондой, Кыргызстан дары-дармектин 70%-ын чет өлкөдөн импорттойт. Андыктан депутат Чолпон Султанбекова дарылар дарыканалардан сырткары жайма базарларда да сатылгандыктан башка өлкөдөн келген дары-дармектер кандай көзөмөлгө алынарына кызыкты. Бүгүнкү күндө мына базарда уруксаты кагазы жок сатылып аткан дары-дармектер боюнча азыр кылмыш жана жаза кодексине, укук бузуулар боюнча кодексине өзгөртүүлөр киргизип атат. Мисалы 500 миңден 700 миң сомго чейин деп азыр каралып атат, биринчи жолу болсо. Анан эгерде олуттуу зыян келтирген болсо, анда 2 жылга чейин эркинен ажыратуу боюнча каралып атат. Анан оор зыян келтирген болсо, анда 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Бирок Султанбекова дарыларды уруксаты жок сатуудагы жазаны колдонууда чет өлкөнүн тажрыйбасын колдонсо натыйжалуу болоорун билдирди. Белгилүү болгондой, бүгүн парламентте медициналык буюмдарды жана дары каражаттарын жүгүртүү жөнүндө мыйзам долбоору талкууланды. Жыйындын соңунда аталган мыйзам долбооруна добуш берилип, эл өкүлдөрү биринчи окууда колдоп беришти. Акылай Маратова, Мирлан Маматали уулу, New TV. Министрлер кабинети баасы мамлекет тарабынан жөндөлө турган товарлардын тизмесин бекиткенин өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Un, нан азыктары, сүт, өсүмдүк майы, эт, кумшекер, күрүч, кесме, жумуртка, картошка, сабиз, пияз, көмүр, бензин жана дизелдик май, газ, жер семирткичтер жана тоюттун баасынын ашыкча көтөрүлүп кетпешин өкмөт көзөмөлдөй турган болду. Статистика комитетине жогорудагы товарлардын баасында өзгөрүү болсо, экономика жана коммерция министрлигине токтоосуз кабарлоону айтышты. Bir апта мурун эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри кызматынан бошотулган Кудайберген Базарбаев министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору болуп дайындалды. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Базарбаевди мекеменин жамаатына президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын башчысы Айбек Жунушалиев тааныштырды. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигин быйыл апрелден бери Улан Карыпбеков жетектеп келаткан. Москвада киши колдуу болуп сөөгү башы кесилген абалда паркта табылган киши кыргызстандык экени аныкталды. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги маалымдады. Мекеменин маалыматына караганда маркумду энеси таанып, ал 29 жаштагы кыргыз жараны экенин билдирди. Азыркы учурда Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маркумдун жакындарына консулдук укуктук жардам көрсөтүп, сөөгүн мекенине жөнөтүү маселесин караштырып жатат деп билдирди Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы.
Аталган министрлик бул окуяны териштирүү ишин өзгөчө көзөмөлгө алганын, Орусиянын кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренесинин негизинде иш козголуп, тергөө жүрүп жатканын 13 сентябрда Орусиядагы элчилик билдирген. Окуя 12 сентябрда Москванын Фестивальная көчөсүндө болгон. Орусиялык маалымат каражаттары билдиргендей, ал күнү шаарда башы кесилген 2 кишинин сөөгү табылган. Бири Батирде, экинчиси жакын жердеги Сейилбакта. Сейилбакта табылган маркум Кыргызстандан барган жигит болгону. Ал эми Батирде өлтүрүлгөн киши 56 жаштагы бурятиялык дарыгер экени айтылган. Балдардын тамак ашынын негизинде мыйзамсыз байыган деп Бишкек шаарынын мэриясынын Октябрь райондук билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан уюштурулган коррупциялык схема аныкталып, шектөөлөр кармалды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Тергөөнүн жүрүшүндө жогорудагы кызматкерлер жеке кызыкчылыгын көздөп, Октябрь районундагы мектептерге жана бала бакчаларга тамак аш сатып алууда кайсы бир тараптарга тендерлерди уттуруп турганы аныкталган. Ошондой эле жалган фирмалар аркылуу жасалма тендерлерди өткөргөн. Учурда шектөөлөр кармалып, бири УКМКнын тергөө абагына киргизилсе, экинчиси убактылуу кармоочу жайында отурат. УКМК 2022 жылы Октябрь районундагы мектептерге жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарына тамак аш азыктарын сатып алууга бюджеттен 230 миллион 141 миң сом бөлүнгөнүн белгиледи. Кыргызстандан көмүр мыйзамсыз түрдө сыртка арзан баада чыгарылып турган, бул тууралуу УКМК билдирди. Кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча иш козголду. Бул коррупциялык схеманы Сүлүктүү шаарынын экс-мэри, жергиликтүү кеңештин депутаттары жана ишкерлер уюштурган. Анын натыйжасында өзгөчө ири өлчөмдөгү салык жана бажы төлөмдөрү бюджетке түшпөй калган. Бажы кызматынын маалыматы боюнча жыл башынан бери Баткен районунун шахталарынан коңшу мамлекеттерге 318 миң тоннадан ашык көмүр экспортталган. Анын кесепетинен Кыргызстанда көмүрдүн баасы жогорулаган деп айтылат маалыматта. Натыйжада журналдар, келишимдер, квитанциялар, видео көзөмөл камераларынын дисктери алынган. Учурда кошумча изилденип, талдоо иштери жүрүп жатат. Экспорттук декларацияны даярдоо үчүн ишкердиктин субъектилери М-банк мобилдик тиркемеси аркылуу ортомчуларга $300 төлөп, андан кийин спорттук общактын мүчөлөрүнө 1 миңден 2 миң сомго чейин берип, Кыргызстандын аймагынан колдуксуз чыгып жүрүшкөнү аныкталды. Бажы кызматынын расмий маалыматы боюнча 2023 жылдын 1 январынан 27 июлуна чейинки аралыкта Баткен облусундагы көмүр шахталарынан коңшу мамлекеттерге 318 миң тоннадан ашык ар кандай сорттогу көмүр экспортталган. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасында көмүрдүн баасы жогорулаган деп айтылат маалыматта. Жалал Абад облусунун Сузак районунда 2010 жылдагы июнь окуясына тиешеси бар жергиликтүү тургундар кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Мекеме аларды жекчил топтордун лидерлери деп атады. 12 сентябрда колго түшүрүлгөн 6 кишинин улуусу 65 жашта, кичүүсү 43 жашта экени белгилүү болду. Атайын кызмат алар 2010 жылдагы июнь калабасы учурунда жапырт башаламандыкка чакырган, жолдорду тороп, ал жерден качып чыгууга аракет кылган жай тургундарга кол салган деп маалымдады. Кармалгандардын бири УКМК билдиргендей, Жалал Абад шаарынын 48 жаштагы тургунун өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүүгө тиешеси болгон. Шектүүлөр баары атайын кызматтын тергөө абагына камалышты. Президент Садыр Жапаров 2023 жылдын 1 октябрынан тарта пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүнүн өлчөмдөрүн индексациялоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Башкача айтканда, октябрдан тарта пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү бир аз жогорулайт. Жарлыкка ылайык 30 миң сомго чейин пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 38%, бирок 500 сомдон кем эмес өлчөмүндө көбөйөт. Мындай пенсиялардын орточо өлчөмү жогорулагандан кийин 9354 сомду түзөт. Бул пенсиянын азыркы өлчөмүнөн орточо 1692 сомго көп. Жогорулатуунун так суммасы ар бир жарандын пенсиясынын камсыздандыруу бөлүгүнүн өлчөмүнө жараша болот. Бул жогорулатуу инфляциянын деңгээлинен 2 эсе жогору. 30 миң сомдон ашкан пенсияларды жогорулатуу маселеси азыркы кезде каралууда. Ошол себептен кошумча керектөөлөрдүн тийиштүү эсептери жүргүзүлүп жатат.
Кыргыз гидромет кызматы 15-16 сентябрда туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Ысык көл облусунун тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн экенин эскертүүдө. 15 сентябрда түнкүсүн Ысык көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй облусунун айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Күндүз көпчүлүк аймактарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Талас, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө, Ош, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан жаабайт. Күндүз Ысык көл облусунун айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге жетет. Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Күндүз мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14 градус, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.